Arak içip azыр 53-54 чыгып калган, таштай албай жүргөн. Өтө катуу ичип калган, акыркы күндөрү түнү менен бир бөтөлкөнү өзү ичип коюп аткан да. Эртең менен ишке кете туруп алыпчы. Бирок кечинде обязательно келет дагы бир бөтөлкө көтөрүп келип ичип жатат. Күндө ошондой болот, күндө ошондой болот. Анан кийин ушуну азыр баштады, мыносун ичип болуптур, мыносун застарасын. Мыналарды ичип атат экен. Азыр бүгүн 20-22 күн болду ичкенде. Уже арак ичкиси келбей калды. Аябай ичким келип атат дагы деле баягы боорум ачып күндү сурасам дейт. Ичким келсе мен сенден коркот белем, жөн эле алып иче берет элем. Ичким келген жок. Дейт, азыр иш кылып атат дейт. Келип алып арак ичип алып жатып, ырдап жата берет эле. Кийин киши дейт, эшикте кородогу иштерди кылат, огороддо картошка айдаганбыз, аны кылышып атат дейт. Классно. Жакшы жыйынтык берип атат дейт. 22 күндө жыйынтыгы жакшы болуп атат. Мына продукцияда эч корко турган жери жок экен. Ойлонбой эле бирөөгө да беребиш экен, өзүңөр да иче берсиң дейт. Мен өзүм башыман өттү да, мына берип Канча күндөн кийин ичпей койдучу? ошо ичип баштаган, мына бүгүн 22 күн болду. 22 күндөн бери ичпей атат да. Бир күн калтырбай ичкен адам эле дагы. Мына Витамарин абы застара каратанды ичкенден баштап эле арак ичпей калыптыр да. Ошол күндөн баштап токтогон да, муну ичип баштаган күндөн баштап токтогон да, ичпей калган. Бирок мен кайным менен сүйлөшмөйм өзүм менен. Абысым менен сүйлөшсөм, коркуп атам, сураштан дагы дедилер, кесе сурадым, жеңе коркпой эле сурасам, мен сенден коркпой элем, ичким келсе өзүм алып иче берет элем да. Ичким келбей атат деп ошентип. Классно. Мондай жыйынтыктар болуп атат.